Анан жанагы эме улуттук намыс, чында биз улутубуз үчүн намыстаныш керек. Биз ушу улуттардын арасынан артта калбай тургандай жакшылыкта, бирок жамандыкта эмес. Жылаңачтанууда, сойкулукта эмес. Жакшы иште, экономика жагынан, тартип жагынан. Мына азыр биз сыймыктана турган нерселер болот, Кудай буйрса. Ошо биз жанагындай эме менен күрөш болуп, мына бандитизм менен, коррупция менен, Орто Азияда таң каларлык бир эме болот да. Биз жанагындай сыймыктасак болот, биз жанагындай улам адилетсиз падышаларды түшүрүп койгон бүт элдин баары бизди мактап атат да, ой, кыргыз эли ошо эр экен деп. Анан бирок өтө ашып кеткен да болбойт да, аны ал жагынан да. Анан бирок жаман жагынан мактанбаш керек. Мына биздин кызыбыз эң сулуу, биздин кызыбыз эң жылаңач дегендей. Бул уят бул. Бул намыс эмес. Мына Кыргыздын кызы эч качан бирөөнүн алдында көөн эмесин жылаңач чыккан эмес, бирөөнүн алдында бийлеген эмес. Даже ырдаткан эмес эркектердин алдында. Вот уят бул. Жакшынакай намыстуу болгон, жакшы үй бүлө болгон. Ошо үй бүлө. Мына биз ажырашуу көбөйүп атат. Ошого намыстаныш керек. Неге ажырашуу көбөйүп атат? Сойкулар көбөйүп атат. Ошого намыстаныш керек. Неге көбөйүп атат? Мына ошол улуттун намызы бул. Бул бир эле кишинин эмес, бул улуттун да намызы. Баары эркектердин намызы. Анан биз келип мына эркек аялдарыбыздын баарын базарга чыгарып жүрүбүз. Бул да намыс бизге. Болбош керек мындай. Эркек багыш керек үйдө. Эркек ошо базарда эркек отурсун. Кышта, ысыкта, суукта, бүт жеринде. Аялын үйгө отуруш керек. Отур үйдө. Балаларга кара деп. Мына ошого намыстаныш керек. Вот эркектин намызы дейт го, эркектин намызы. Эркектин намызы эли. Элинин тартиби, элинин туура жүрүшү, дини намызы. Вот мына бүт ар кандай эме болуп кетет. Чокунуп кеткени бар. Будда болуп кеткени бар. Балекет болуп кеткени бар. Бул да биздин намыз. Вот экономикага намыстаныш керек. Уш биздин эмебиз. Калып калбайлы элдерден. Вот мына азыр ас болуп баратабыз. Төрөт, токуруп баратат. Ажырашуу көп болуп баратат. Ошого намыстаныш керек. Неге андай? Неге бизде тартип жок үйүбүздө? Вот балдарыбыздын эмеси, жүрүш-турушу, мисалы наркоман, голубой, көйүп кетиптир аябай. Ошого намыстаныш керек. Ошону менен күрөшүш керек биз.